Ат үстүндө шамалдай ойноо менен катар чапчаңдыкты, эр жүрөктүүлүктү, кара күчтү талап кылган көкбөрү ойну. Ата-бабалардан мурас катары келе жаткан улуттук оюн. Мында бир гана адамдын күчтүүлүгү эмес, улакчы аттардын да сезимталдыгы, шамдагайлыгы керек. Антпесе кан кызыткан оюнда мелдеш да көркүнө чыкпайт. Көкбөрүдө биздин балдар күрөшчүлөр өтө жакшы даражада. Анан быйыл көкбөрү алдыга жылды да бул деген баары кайсыл жака бурса дагы кыргыздын каныдан чыккан оюн. Мен көкбөрүнү сыйлайм. Себеби кыргыздын жигити аттын үстүндө күчтүү дейт. Көкбөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогунун Кыргызстанда өтүшү да тегин жеринен эмес. Улуттук оюнду дүйнөлүк деңгээлде таанытуу, достук мамилени күчөтүү негизги максаттардан болду. Улакчылар ыраазы болду. 400 ар бир кесте өзүнүн жанын аябай тайгадан кошот иштеп берип. Кудай кааласа жакшы өтөт. Балдары дүйнөнү калды. Кызыкчылык оюнда гана эмес, аны менен катар өсүп келе жаткан муунга жеткирүү, жайылтуу, мыкты көкбөрүчүлөрдү даярдоого да мүмкүнчүлүк экендиги эске алынган. Муну өлкө башчысы да клубтар аралык дүйнө кубогун ачып жатып белгилеп кетти. Кыргызда көкбөрү бул эрендердин эр оюну деп жөн жеринен айтылып калган эмес. Анда карылуу жигиттер тайманбастыгын, шамдагайлыгын, эпчилдигин көрсөтүп, эл оозуна алынып, аты алайга, даңкы далайга жеткен. Кыргыз эли бүгүн да андай жигиттерден куру эмес. Чындыгында эле бул эрендердин эр оюну улакчылардан чапчаңдыкты, намыска бектикти, карандай күчтүү талап кылат. Демек, көкбөрү эрки күчтүү, эч нерседен жалтанбаган, эл жерин коргоого ар дайым даяр турган жоокерлерди өстүрүп турат. Улуттун улуулугу аны ата-бабалардан сактап келе жаткан оюндардын наркы, насилин сактап калып, муундан муунга өткөрүп берүүсүндө. Кыргыз барда жашай турган оюндардын бири дал ушул эрендердин эр оюну көкбөрү. Белгилей кетсек, Кыргызстандын ынтымак командасы көкбөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогун жеңип алды. Биринчи лиганын жеңүүчүлөрү деп кыргызстандык жаштык командасы табылды. Жумагүл Закир кызы, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.